Нурбек, ассаламу алейкум. Алейкум. Кыргызстанда адилеттүүлүк, акыйкаттуулук дегенге ишенесиңби? Ишенебиз. Ишенесиң, э? Биз дагы Кыргызстанда адилеттүүлүк, акыйкаттуулук бар, жана болгон, жана мындан ары да боло берет деген ишеничтебиз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 2024 жыл 10 май. Биз 5 февраль 2024 жылы бул даттанууну Судьялар кеңешинин тартип комиссиясынын төрагасына жазганбыз. Ош шаардык сотунун судьясы Эсенкулова Салтанат Арстанбековнун кыймыл аракетине деп. Ошол даттанууда жазган сөздөрдү, башкача айтканда, судья Салтанат Арстанбековна айткан сөздөрдү сиздерге эстете кетсек. Сиз эмне үчүн сиз мындай такое слово хочу сказать матерное. Угуп турсаңыз жанагы кичине тетиги массаветте турган кыздар деле кичине эмеде определяются. Ошол жака пратов барып чичип салган жери жок да, туурабы? Татрактатып атып жатат аны. Тиги деле жазат, бул деле жазат, мен деле Эсенкулова барып, мен деле жазсам болот. Блин, мен ошол жакта чичип отурсам тартап, тим эле араң шымымды көтөрүп качтым дегендей. Дагы кандай дечи эле? Кыз бирдеме болуп, энесин коркутат болуп атасызбы? Мен сизди туура түшүндүмбү? Деген сөздөрдү Ош шаардык сотунун судьясы Салтанат Арстанбековна процесс учурунда ушундай сөздөрдү айткан. Мындай сөздөрдү соттогу иштеген кызматкерлер эмес, керек болсо базарда соода кылган аялдар дагы мындай сөздөрдү айтпайт. Бирок эң маанилүүсү бул сөздөр эмес. Эң маанилүүсү бул сөз. Вот почему у нас начинается такое правительство. Прогибаетесь под каждого, под адвоката, под кого угодно. Бул сөздөгү судья Салтанат Арстанбековна айткан. Эми элестетиңиздер. Эгерде сиздер бир жерде кызмат кылсаңыздар, анан ошол кызмат кылган ишканаңыздарды жамандасаңыздар, бул деген өзүңүздөр ичип жаткан будуктагы сууга түкүргөнгө барабар болот. Бул сот айым аны эске албастан мамлекет иш менен камсыз кылып берсе, мамлекет айлык аяна менен камсыз кылып берсе, мамлекет сотторго керектүү болгон баардык каражаттар менен камсыз кылып берсе дагы сот айым ушундай сөздү айтып атат. Мамлекет жөнүндө. Прогибаетесь под каждого, под адвоката, под кого угодно деп сын айтып атат. Судьялардын ар намыс кодексинде мындай сөздөрдү дегеле болбосо мындай бааларды бергени ар намыс кодекси жол бербейт. Андыктан биз бул даттануубузду 5 февраль 2024 жылы берген болсок, андан бери 15 мартта бул маселе каралган. Бирок бизге белгисиз себептерден улам судья Салтанат Арстанбековна ал күнү келбей койгон. Арадан мына апрель айы өттү, май айы башталды. Май айынын бүгүн 10-у. Бирок ошончо убакыт өтсө дагы биздин суранычыбыз дагы деле орундала элек, же болбосо тийиштүү чара көрүлө элек. Биз эмне деп сураганбыз? Биз жогорудагылардын негизинде судья Эсенкулова Салтанат Арстанбековна Кыргыз Республикасынын судьясынын ар намыс кодексин одоно түрдө бузгандыгы үчүн ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндө корутундууну тартип комиссиясы судьялар кеңешине киргизүүнү суранабыз деп жазганбыз. Мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, жогорку соттун төрагасы Замирбек Курамаевичке кайрылып кетет элем. Урматтуу Замирбек Курамаевич, Кыргызстандын сот тутуму ушундай сотторго муктажбы, ушундай сотторго зарбы? Мындан башка адилеттүүлүк, акыйкаттуулук, же болбосо ар намыс кодексин тутам деген сот болом деген башка кандидаттар жокпу? Биз ушундай сотторго күнүбүз бүтүп калыш керекпи? Же салык төлөөчүлөр ушундай сөздөрдү сүйлөп атса дагы унчукпастан салыгыбызды төлөп, ушундай сотторго айлыктарыбызды төлөп беришибиз керекпи деген суроону сизге узатат элем. Дагы бир ирет саламатсыздарбы? Бул кат башкы прокуратурадан Нурбек Пратовго келген. Ушул каттын мазмуну менен сиздерди да тааныштыра кетели.
Ош шаарынын жашоочусу Нурбек Пратовго. Сиздин Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынан түшкөн жана Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына бейбаштык жана куралды ок-дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү беренелери менен козголгон кылмыш иши боюнча акталганыңызды билдирип, Ош шаарынын прокурорунун мурдагы орун басары Салимбеков, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Мурзалиев жана башка кызмат адамдарын жоопко тартууну сурап жазган арызыңыз каралып чыгып, төмөндөгүлөрдү билдиребиз. Сизге карата козголгон кылмыш иштин тергөөсүнө көзөмөл жүргүзгөн жана кылмыш ишти сот органдарына ашырууда негиздүүлүгүн текшерген Ош шаарынын прокуратурасынын кызматкерлери Ош шаарынын прокурорунун 20 март 2024 жылдагы 23К буйругунун негизинде бөлүм башчылар Ташбаев, Жунусов жана бөлүмдүн прокурорлору Ергешев, Курсантбеков жана Имаровго катуу сөгүш тартиптик чарага кириптер болушкан. Ал эми сиздин үстүңүздөн кылмыш ишин тергеп, тергөөсүн аяктаган Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Мурзалиевке Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 12 февраль 2024 жылдагы 51 буйругунун негизинде сөгүш тартиптик чарасы жарыяланган. Андан тышкары сизди мыйзамсыз камап, кылмыш жоопкерчилигине тарткан жагдай боюнча юридикалык баа берүү үчүн сиздин арызыңыз 7 март 2024 жылы Ош шаарынын прокуратурасы тарабынан маалымат электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери Кыргыз Республикасынын УКМКнын Ош областы жана Ош шаары боюнча башкармалыгынын тергөө бөлүмү тарабынан жүргүзүлүп жатат. Жыйынтыгы менен процессуалдык чечим кабыл алынат жана бул туурасында тергөө органынан билсеңиз болот деп башкармалыктын башчысы Сурахматов кол коюп атат. Бул жерде кечээ мисалы үчүн мыйзамды сыйлабаган прокурор деген видео жарыялаган болчук. Ошол жердеги прокурор могул жерде да жазылып турат. Кубаныч Курсантбеков деп. Башкача айтканда, ал белгиленбеген жерде темеки чеккен прокурор буга чейин катуу сөгүш тартиптик чарага кириптер болгон Пратовдун иши боюнча. Анан ал видео жарыялангандан кийин дагы көбүңүздөр жазыпсыздар. Ал прокурор өзүнүн кызматын аткарганда 8 жыл эркиндигинен ажыратууну сураган болсо, ал өзүнүн кызмат алкагында алып барган деп атат. Эми кандай кызмат алып барганын могул катта көрдүңөр. Мыйзамсыз, негизсиз иш козголгон, негизсиз иш сотко өткөрүлгөндө башкы прокуратуранын өзүнүн жообу болуп атат. Ошол комментарий жазгандар ушул кагаздын мазмунун жакшылап угуп, анан жазсаңар туура болот. Андан сырткары бул ишти козгогон Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Аскар Мурзалиевди да биз буга чейин бир нече жолу чыгарганбыз. Ошол эле Мурзалиев Аскарды ушул Нурбек Пратов өзү көрүп калып, мас абалында унаасын башкарып жатканын көрүп калып, милиция кызматкерлерин чакырып. Документиң барбы? Жол менен. Наследство. Калган Давай. Алдым. Документ алдым. Андан соң анын иши сотко өтүп, Мурзалиев Аскар өзү соттон 1 жылдык айдоочулук укугунан ажыратылган. Буну менен биз эмнени айткыбыз келет? Буну менен биз Кыргызстанда адилеттүүлүк бар, акыйкаттуулук бар деген бир жаңылык десем деле болот, же кабар десем деле болот. Болгону адилеттүүлүккө жана акыйкаттуулукка жетиш бир аз татаалыраак, бир аз орчундуураак. Ошондуктан эгерде адилеттүүлүккө, акыйкаттуулукка жетем десеңиздер, ушундай талыкпаган эмгек менен, талыкпаган мээнет менен, сабырдуулук менен гана жетесиздер. Ал эми мына Пратовдун дарегине мыйзамсыз иш козголгону боюнча Пратов арыз жазган. Анын арызы азыр Ош областы жана Ош шаары боюнча УКМКнын башкармалыгында каралып жатат. Ал боюнча дагы эгерде процессуалдык чечимдер кабыл алынган болсо, ал боюнча дагы бөлүшөбүз. Ошол убакыттан пайдаланып Пратов Нурбектин арызын өз
көзөмөлүнө алып ушул прокуратура кызматкерлери жана башка кызматкерлерге чара колдонгон башкы прокуратуранын кызматкерлерине жана башкы прокурор Курманкул Токторалиевичке ыраазычылык билдиребиз.